өзүм Тоң районунан болом, Ысык областы Тоң районунан болом, Калкагар деген айылынан болом. Өзүм 11 тууганмын. Эркектердин кичүүсүмүн. Азыр 45темин. Өзүмдүн азыр улуу балам Россияда окуйт. Ошо ветврач жагында окуп атат. Экинчи уулум болсо быйыл 7-класс окуйт. Ал болсо ошо келечекте ошо мен жолумду жолдойм дегендей максат менен эметип атат. Сүрөт тартат өз балам дагы. Андан кийин кичүүсү кызым бар, 6 жашта, буюрса эмдеги жылы школага барат. Келинчегим болсо роддомдо иштейт. Ошол өзүм ушундай кесип менен алектенип келатам. Четтери тигилип атпайбы? Ушундай кылып жукартып туруп бүктөп тиккенде бул көрүнүшү жакшы көрөт да. Бул бут кийимди кесип менен 95-жылдан бери эме кылам. Ошондон бери азыркы тапка чейин иштеп келатам. Өзүм 12 жыл 92-лицейде иштедим. Ошол жакта мастер болуп иштедим. Ошо улуттук бут кийим деп группа ачып, ошо менен эметип келдим да, 12 жыл иштеп келдим. 100гө жакын бала бүттү, буюрса ошонун арасында кээ бир иштеп атышат. Өзүмчө иштеп көрөйүн деп азыр өзүмчө иш кылып атам, азыр акырындык менен. Менде көпчүлүгү негизи ошондой ырчылар, ар кандай бийчи кыздар эме калат, жеке эле бут кийим эмес, ар кандай баш кийимдерди тигип берем, андай шөкүлү сыяктуу эмелерди жасап берем. Кээде кийимге заказ түшүп калат, ошо кийимдер жасап берем. Кожадан эме кылып, кээ бир мындай санчалат эми артисттерге ылайыктап. Чойгондо бул ошо кое бербейт да. Бул анткени материал да чоюлбайт мына. Ошо бойдон калып калат. Мисалы үчүн бир өтүккө, мисалы үчүн мен 4000-5000ден сатсам, где-то 3000 дегертесинде бир өтүккө материал кетет. Чыгарганда көбүнчө материал кошом да. Атайын материал болот ичине, баш жагына ошондой салынат. Эме болгондон бүт ичинин баары кожа болот. Ал баягы тер дегенде бут материалга сиңет. Материал сырткы кожага кетет, сиңип анан күнгө тийгенде ошондон кургап, бут жана сасып алган ошондон да. Акчасын мисалы үчүн актап берет. Мисалы үчүн 5000 алабы, мисалы үчүн 7000-8000 алабы, ал неметкенде ошону актап берет да, ошо бут кийим. Чоң атам ээр чапкан киши болгон, өтүк ултары ээр чапкан киши болуптур. Өзүм атам дагы ошондой киши болгон да, өтүк ултары ээр чапкан киши болчу. Азыр Кудайга шүгүр ошол эки кесипти алып баратам да. Ат чаптыкты да жасайм, бут кийимди жасайм. Бул кесипти болсо ошо бул 95-жылдары ошо бир туңгуч жакта бир Дудуктардын ишканасынан ошол жактан бир байке бар болчу, Малик деген, таласык бир байке бар болчу, Жанай деген байке. Ошонун цехинде иштеп, ошо Малик деген байкеден жол жобосун үйрөнүп чыккам да. 6 ай ошолор менен бир аз иштеп, 93-жылы бүткөм да. Ошо 2 жыл окуп, 92-лицейде Чокморупта сүрөт жагында ошонун эме кесип эмеси менен ошо жагына бат өздөштүрүп кеттим да, сүрөт жагын. Негизги кесибиңиз сүрөтчү. Негизи сүрөтчү. Мен баягы лицейде иштеп жүргөндө кээ бир окуучулар эмес, ага биз эми өтүкчү болобуз дейт. Силер өтүкчү болбойсуңар. Силер деген келечектеги модельдер болосуңар. Келечекте күчтүү мастерлер болосуңар. Бул бут кийим деген бул өтүкчү деген айырмасы болот дедим. Өтүкчү деген базардагы жана отуруп алып эптеп жасагандар, мына өтүкчү ремонт кылганалар өтүкчү дейт. А силер деген мастерсиңер, модельдер, бут кийим жаңы производство чыгарып атасыңар. Силер деген эметпегиле, намыстамак. Бул деген силердин келечегиңер, нан таап жейсиңер деп неме кылчумун. Кээ бир ошону баягы туура түшүнгөндөр азыр ошону иштеп атышат. Ошонун аркасы менен нан таап жеп атышат. Үйлүү жайлуу болуп атышат, машинелүү болуп атышат деген бул кесип талаада калтырбайт да. Өзүмдү ойлоп жүргөм, өзүнчө бир 3 айлык мындай
курс ачсамбы деген ой болуп аткан. Ошо анткени цехти чоңойткондон кийин ошолорго да иштесем деген да. Анткени 3 айлык курс ачып, каалоочулар болсо келип 3 ай окутуп, андан кийин уже иш менен камсыз кылып, деген ошондой кылсам деген ойлорум бар. Кундуз Бекарстанова, Сыргабек Семетеев, Кутман таң программасы.